Бор кермеримді Аллах Тааланын аты менен баштап, ушул орозого жеткен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп. 7-чи каналда орозо 30 сабак теле долбоору сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул орозонун пайдасы, фазилети жана майрамдар жөнүндө сөз кылабыз. Бир нече китептердин, плакаттардын автору хирург врач, коомдук ишмер, дин алымы Өзбек Айтчотонов. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Амандашып алсаңыз эл журтуңуз менен. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу туугандар, баарыңыздардын тутуп аткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушу орозодо кылган баардык жакшы амалдарыңарды Алла кабыл кылсын. Баардык күнөөлөрдү кечирсин, баарыбызды таквалардан кылсын. Ушу аягына чыкканды Алла насип кылсын. Орозоңуз кабыл болсун абла. Рахмат, разы болсун. Эми ушул жалпы элиңизге бүгүнкү теманы ачып бир керемет сабак кылып бериңиз. Бүгүн тема Бүгүн ушул майрамдар, орозо жөнүндө сөз кылып атабыз. Жалпы мынагу биз майрам дегенде өтө көп болот да майрам. Чынында майрам өзү аз эле болуш керек. Мисалы мына ушу мусулмандын эки майрамы дейт. Айт деген майрам деген сөз. Мактоондар ошо эки майрамды биз жакшынакай кылып майрамдаганы үйрөнүш керек. Ушу майрамдын адеби болот, майрамдын тартиби болот. Фазилеттери болот майрамдын. Ошо айт күнгө аябай жакшынакай тазаланып, жуунуп, таранып, жаңы кийимдерди кийип, мүмкүн болсо болбосо эски кийимдерди жакшынакай жууп, тазалап, атырдан сүйкөнүп, анан бүт эркектер бойго жеткенден баштап баардык эркектер, бойго жетпегендер да эшитип барса жакшы болот. Керек болсо аялдар да эшитип барса болот. Аянттарга ушу жана намаз окуган жерге анан ошо барып намазыбызды окуп, элдерибизге баарына тилектерди айтып, дуаларды кылып, анан бир нече үйдү зыярат кылып, айт күнү бата тилек берип, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы насихаттарды айтып, майрамдап, куттуктап, анан ушу кайтыш керек да, анан өтө көп да жебеш керек, ушу мына ооз ачылды деп алып, кээ бирлери ошо ооруп калат, ошондон кийин. өтө көп жей. Бир ай бою орозо тутулду. Анан кийин манасага деп туруп өтө көп жеп алса ооруп калышы мүмкүн да. Ошодон Кудай сактасын. Анан мына биздин орозо айдын айты жа айдыл витр дейт, ошо битер айты өзүмүз айтышат. Ошондо кантип эметиш керек, майрамдаш керек. Ошо жанагындай жакшы маанайда жакшы оокаттарды жасап, коноктоп, өзүң да конокко барып, мүмкүн болсо ошо жанагы витр садаканы берип, андан мурда айт келелектен мурда 1-2 күн калганда бул эң эмеси айт намазынын алдында да эң акыркы убагы. Бирок андан мурдараак берген өтө жакшы урматтуулар. Анан кийин жана эң арзан эмесин качырбай урматтуулар, ошо эң арзан, мисалы мына буудай 1000 сом экен деп отурбай, жакшынакай кылып, жанагындай кымбатыраагын мынагы анткени урматтуулар азыр жанагы буудайдын баасына эч нерсе эле келбейт, эч нерсе ала албайт. Анан ошого жакшынакай кылып бериш керек да. Ошо Алланын жолуна деп, Алланын ыраазылыгы үчүн деп жакшынакай бериш керек. Керек болсо кийим алып берсе, жанагындай силер билген, тааныган жанагындай үйлөргө кийимге чалып берип, сүйүндүрүп, жакшынакай бир алар жакшы көргөн бир продукта бир нерселерди алып берип, мисалы эт жебегендер бар, ошолорго эт алып берип, продукт алып берип койсо, аябай жакшы майрамдык эме болот да. Алардын маанайы. Анан ошо биз жанагындай бизде болот, жанагы майрам деп чегинен чыгып, өтө чоң дасторкон жасап, өтө убара кылып алып тура эмес да. Ажыке ушул балдарга майрамдын чыныгы, баягы маанисин түшүндүрүп, балдарды үйрөтүү. Ошо балдарга ошо айт келе атат деп бир нече күн мурда эле даярданыш керек урматтуулар.
айтка. Мисалы мына Дунганда Шаарлардан элип. өзбектер, уйгурлар булар жарым ай мудар даярдана баштайт. Биз болсо эртең жана четтик эртең арапа деген күнү баштайт да бизде. Даярдык. Чынында даярдыкты мурдараак баштайт. Ошо жанагы майрамдык жанагы эме маанай эртерээк болуш керек да. Жанагы жаңы жылды майрамдаганда бир ай мурда эле жанагы ёлкаларын коюп бир нерсени илип жанагы оюнчуктар жатпай көрдүм. Ошо бир ай мурда эле майрамдык маанай болуп элдин баары майрамдап корпоратив кылып башка бир нерсе болот. Биз болсо эч нерсе өзгөрбөй атабыз да. Биз да жанагындай балдарыбызга атайын майрамдык бир нерселер алып берип, майрамдык жанагындай оюнчук, майрамдык кийимдерди, майрамдык бир белектерди ошолорду алып берип, ошол биз үйрөтүш керек да майрамда. Майрамдаганда жанагындай тартип менен жүргөндү, өзүң менен ээрчитип жүрүп, балдарды. Ошол эң жакшысы ушул да. Ошол орозодон кийинки майрамдын сабактары кандай? Мисалы ошол кийинки жылга чейин мындай бизде майрамдар көп го тамыла. Өтө көп. Анан ошол балдарга, же болбосо кошуналарга жана сиз азыр айтпадыңызбы? Кээ бир башка дин өкүлдөрү жаңы жыл келатат дегенде бир ай, 2 ай мурда мынча күн калды, дегендей мындай деп анан өзгөчө жанагындай туугандар менен, кошуналар менен жанагындай чоң иш-чаралар өтүшөт. Мисалы мен айттым жанагы өтө көп майрамда туура эмес. Баары нерселер биздин майрамбы, Италиянын майрамы, шайтандын майрамы, жанагы шайтандын майрамы, жанагы Ден Валентин деген. Кече жакында болду, сүйүү дейт. Бул сүйүү эмес, бузулуу майрам да. Бузулган адамдар. Бузулган адамдардын майрамы. Бул шариатта белгиленген эмес мындай майрам жок. Биз ошо жанагындай жакшы майрамды майрамдаш керек. Мына бул улуу майрам, мына биздин айт. Эмнеге майрамдайбыз? Эмнени майрамдайбыз? Биз ошо бир ай бою орозо тута алдык, Кудай буйрса. Туттук, эң чоң парызыбыздын бири. Мына 5 парыздын бирөө ийгиликтүү аткарылды деп ошого майрамдайбыз. Алла кабыл кылсын деп тилейбиз. Ошого биз жанагындай майрамга отобуз да. Бир ай бою ушуну аракет кылып, сабыр кылып, өзгөрүп, жакшынакай адеп менен жүрүп, мына ошого майрамдап атабыз да. Биз мына Кудай буйрса ушул айда жакшынакай өзүбүздү тарбия кылып алдык, жакшынакай жүрдүк, мындан ары да жакшы жүрөм деп, анан ошону майрамдайбыз да. Анан ошо балдарыбызга да үйрөтүш керек. Ашыкча майрамдардын баарын майрамдаган туура эмес. Башка элдердин майрамдары, башка диндердин майрамдары, жанагындай отпарастардын майрамдары ал туура эмес, урматтуугандар. Ээрчи бербеш керек. Мусулмансыңбы, анда мусулманды ээрчи да. Анан келип жанагындай ар кандай шайтандардын майрамдарын ээрчибегиле. Ал такыр туура эмес ал. Мисалы жанагы 8-март. 8-март деген буну ойлоп тапкан буну. Аял дегенде күндө сыйлаш керек. Биз мисалы аялды эне катарда сыйлайбыз. Эже катарда сыйлайбыз, карындаш катарда сыйлайбыз, жарыбыз катарда сыйлайбыз, кыздарыбыз катарда сыйлайбыз. Биз күндө сыйлайбыз. Мүмкүн болгондо белек бере беребиз. Мүмкүн болгондо жанагындай жакшы бир майрамдык маанай түзө беребиз. Мына ошол чыныгы майрам. Келип бир күн майрамда болгондон кийин эртең арак ичип, мушташып, сабап, уруп, аны тепкилеп жүргөн бул майрам эмес, мындай эмес. Ошол майрамда эле сабап атат. Майрамда эле даже өлтүрүп коет. Зина кылып атышат майрамда. Ал туура эмес да. Биз мына өзүбүздүн майрамдарды жакшы билиш керек. Өз негизи мындай да, биз майрамыбыз жетиштүү эле. Мисалы мына 2 чоң майрамбы, анан кийин бир досторубуз, туугандарыбыз үйлөнүп атат, ал эле майрам. Төрөлүп атат балдары, балдарыңдын, кыздарыңдын, балдарың бүт барын төрөлүп атат да эмелери. Өзү атат, жанагындай сүннөт тою болуп атат, дагы башка. Мына ошол жетиштүү, урматтуугандар. Майрам катары. Андан көп ашыкча майрамда болуш керек. Майрамда ысырап кылбаш керек, майрам менен мактанбаш керек. Ушул бир маселе сөзүңүз болду. Мына азыр башка майрамдар өтүп атпайбы? Аянтта, башка жерде. Анан ошол мусулмандардын жана сиз айткандай ушу 2 айтта, ушу аянтта мындай бир да бир таштанды калбайт да.
Бул майрамдоонун бир маданиятыбы же кандай? Мусулмандар өзү же тазабы, же тазалык, же иманданбы кандай? Ошо мисалы биз жана айтып атпайбыз, жанагы асманга атып, кыйкырып, өкүрүп, ошол жерден ар нерсе ичимдиктерди ичип, бүт чочкудай кылып бүт таштап кетип, тонна мусор чыгып атпайбы? Урматтуу антип майрамдабайт, урматтуулар. Бул тартип менен, тазалык биздин имандын жарымы дейт. Тазалык. Эч нерсе калбайт да, Эч нерсе калтырмай жок. Биз тамеки да чекпейбиз. Тамеки да чекпейбиз. Мусулмандар ошол жерде аянтка барат го, 100 000, 200 000 киши, 300 000 киши. Бир сигарет жок. Бир кагаз калтырбайбыз. Бир мусор калтырбайбыз. Мына ушундай болуш тазалык деген. Таптаза болуш керек. Чачпаш керек, булгабаш керек. Анткени бул динибиздин өзүнүн талабы да. Ошон үчүн урматтуулар майрамда келип эле мороженое алып алып, тиягы кагазын ыргытып, бир пиво эме жана эмне эле, жана пепси кола бир нерселер ичип алып турган банканы такатып, бөтөлкөлөрдү такатып, клёнканы баарын таштап алып турам. Биздин адеп эмес да. Биздин адеп, урматтуулар, бүт жерибиз таза болуш керек. Отурган жерибиз, жашаган жерибиз, намаз окуган жерибиз баары таза болуш керек. Ошого балдарыбызды үйрөтөлү. Ошо таштаба деп бир нерсе эметсе, ошо чогултуп, ошону алып барып таштай турган жерге таштаганды үйрөтүш керек да. Жакшы, анан устаз, ушул майрамды туура өткөрүүндай чеги жөнүндө айттыңыз, анан ошол маданияты жөнүндө. Деги эле азыр мына жылдан жылга ошол руханий жактан биздин элибиз жакшы өсүп, мына ошол жаңы жыл тоскондо бир 8-9-10 тонна таштантышат экен. Анан саламат сактоо министрлиги күнү-түнү 24 саат бою иштейт экен, баягы биздин укук коргоочулар. Анан бизде ушул майрам дегенде мурунку баягы сиздердин бала кездеги майрам менен азыркы майрамдын бир өзгөчөлүктөрүн айтып берсеңиз. Бурда кичинекей кезибизде майрамдарды ошо бир кийин эле башталды, кийин эле. Анткени мурда жоголуп кетти да. Анан кийин башталганда ошо борзоктор болчу, анан конфеттер болчу да. Ошол аябай чоң майрам болчу. Дастурганда. Ошо бизге конфет деле берип койчу. Анан жай Рамазанда бир аз тыйын берчи. Майда чүйдө тыйын берчи. Анан биз бата, жай Рамазан өзү бата да ичи. Ошо бата кылып, кичинекейибизден ушундай сонун аябай жакшы майрам эле. Биз сүйүнүч, чоң сүйүнүч эле. Үйлөрдүн баарына кыдырып, бирден экиден конфет алып, чөнтөккө салып, ошо жерден бир таттуу бир нерседен жеп, анан ошо кыдырып жүрчүбүз да ушундай. Анан аксакалдарыбызы андай бир оокат ичишип, бата беришип жүрчү да, ушундай маанайда өтчү да айттар. Анан азыр болсо, азыр мына ресторандарда бир жерлерде майрамдап атышат. Анан бирок жанагындай ысырапка жол бербеш керек, урматтуулар. Ысырап чоң күнөө. Мактаныч үчүн, же өзүн көргөзүш үчүн, анан ушундай чоң бир эмелерди уюштуруш, салтанаттарды ал туура эмес, урматтуулар. Анткени баары бере албайт. Анан кийин уялат. Мен да чакырсам болду, чакыра албайт. Ошон үчүн биз скромный, эми тое тургандай бергиле тамак. Бирок ашырбагыла, дастурганга түрлүү көп тамак койбогула. Себебинде шариатка дал келбейт, урматтуулар. Бир отурганда бир тамактын ашы жебегиле деген. Келип ошо 5-6 түрлүү тамак улам аренсап келип жегизебиле айттык го жанагы. Орозодон кийин ашказан кичинерип калат. Анан адамдар ооруп калышы мүмкүн да. Ошону биз андай жол бербеш керек да. Вот жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ашказандын 3тен бирин оокатка, 3тен бирин сууга, 3тен бирин абага толтурула. Анткени ошо ашказан оорулардын үйү деген. Ашказанга канчалык көп тамак салсаң, ошо ооруйт деген. Ошону биз пайгамбардын сөзүн аткарайлы. Өтө эле көп жейбейли. Өзгөчө мына майрамдарда көп жебейли, көп коротпойлу. Анан көрчү ошол акчага ошо жанагы жетим жесирлерге, биздин 4 мүнөт убактыбыз калыптыр. Ошол жалпы жыйынтыктап мына азыр айтып аткан сонун сабак кылып берип атасыз да. Баягы убакыт карабайсыз учкан куш. Ошо жалпы жыйынтыктап да берсеңиз. Анан урматтуулар, мисалы мына орозону жанагындай жакшы ниет менен тутайлы, урматтуулар.
аябай өзү сүйүнүп мен ушу тазаланып атам, вот мен чоң ибадат кылып атам деген биздин максатыбыз ошо болот. Максатыбыз ибадат. Ошо ибадатты сүйүнүч менен, рахат менен кылайлы. Жанагындай эптеп септеп өтсө экен, ушу тез бүтсө экен деген ниет болбош керек. Күнөө болот, урматтуулар. Ошо сүйүнүч менен, ушул мына Кудай буйрса жакшы болду. Кудай буйрса мына ушул Рамазанда аябай жакшы көп жакшы иштер жасап алдым. Мисалы эмне кылыш керек? Мына Рамазандын ичинде, урматтуулар, телефонду азайтыш керек. Ошол эле бекитип салгыла. Анан көрүшүп китеп окугула, Куран окугула, пайдалуу китептер окугула. Аябай жакшы болду. Бизде азыр мына кандай сонун түрлүү китептер чыгат. Мына Аль-Хидая деп турат. Бул урматтуулар мына жаңы чыгыптыр. Мен аябай сүйүнүп атам да. Мына ушундай китептер көп чыгат. Урматтуулар, илимибизди алайлы. Бул аябай сооп болот. Вот ошо эмеде Рамазанда балдарыбызды тарбиялайлы, балдарыбыз менен отурайлы, сабактарды өткөрөйлү. Керек болсо эме түзүп коюш керек. Мен азыр бир эме машинада калып калыптыр да. 1 жылдык күндөлүк жазадым да. Ошонун ичинде жана бул жагында амалдар, анан бул жагында 365 күндүн эмеси бар. Ошону ар ким өзү бир китептин ичинде ошо 12 айдын эмес календар эмеси бар, ушундай күндөлүгү. Ошо эмне амалды аткардың, аны өзүң баа коесуң. Мисалы мен мынча нафил орозо тутту, мынча пара Куран окудум, мынча аят жаттадым, мынча зикир кылдым деген ушундай амалдар бар. Бир 15 шакта амал. Аны ошону бул деген өзү да, өзүн карап туруп, өзүн байкап туруп, мен өзү атамбы же тескери кетип баратам ылдый. Турамасча. Мына ошого биз урматтуулар, мусулмандар грамотный болойлу. Ошо динибизге жанагындай грамотный мамиле жасайлы. Келип жөн эле таплап, эптеп септеп өтсө экен ушул күн. Эптеп септеп орозо бүтсө экен эмес, эптеп септеп эмес, урматтуулар. Аябай аракет менен жакшынакай ошо Алла Таала кабыл кыла турган деңгээлде, ошо Алла Таала кабыл кыла тургандай жакшынакай кылып тартиби менен жазайлы орозону, башка амалдарыбызды. Алла разы болсун. Эфир соңуна келип калды, бир дуа менен жыйынтыктасак. Эми Алла Таала баарыбыздын ушу туткан орозобузду кабыл кылсын, баардык билип уйган күнөөбүздү кечирсин. Ушу орозодо жасаган баардык жакшы амалдарыбызды Алла кабыл кылсын. Алла Таала бизди өзүнүн жакшы көргөн бенделеринен кылсын. Бизди соолук мусулмандардан кылсын, такубалардан кылсын, тоба кылуучардан, зикир кылуучардан кылсын. Бизди ар кандай балекеттен кылсын, сактасын, элибизге тынчтык берсин. Мекенибизди Алла Таала жакшы ийгиликке жетишкен мекендерден кылсын. Алла Таала бизди ар кандай балекеттерден кылсын, сактасын. Саллаллаху алейхи ва саллям. Алла разы болсун. Бүгүнкү сабагыбыз да соңуна келип жетти. Кудай буйрса кийинки орозолорго Кудай Таала жеткизсин, кийинки майрамдарга жеткизсин деп тилек кылабыз. Кыргызстанда дүйнө жүзүндө жалпы эле чыр эмес ыр болсун, майрам болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар.